Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде парламент программасы. Алгаш жогорку кеңештин бул апта ичиндеги жаңылыктары менен кыскача таанышып алыңыздар. Республиканын казынасында таңкыстык пайда болдубу? Бюджетти кайсы жагынан кантип толтурабыз деген жакшы бир сунуштар менен келишиңизди каалайт элем мен. Казино иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзам долбоору көпчүлүк депутаттардын колдоосуна ээ болду. Капырлардын акчасын эмнеге аябап атасыңар силер? Чет элдиктер үчүн деп жазылып атпайбы? Чет элден келгендер үчүн, жалпы биздикилер үчүн эмес деп. Башкы прокурор парламентте жасаган иштеринин натыйжасы тууралуу отчет берди. Мүлүктү рейдерлик жол менен басып алууга жол бербөөнү көзөмөлгө алуу. Төрага Талант Мамытов баштаган парламенттик делегация Санкт-Петербург шаарында мекендештер менен жолугуп баарлашты. Ушул демилгени көтөрүп генеральный консулствосын генеральный консулствосын ачсын деген бир сураныч бар да. Республикалык бюджеттин биринчи кварталында 4 миллиард сомдук дефицит пайда болду. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети ушул жылдын биринчи кварталында бюджеттин аткарылышын карады. Таңкыстыктын көбү бажы кызматы жактан, Кытайдан товар өтпөй калганы буга себеп болууда. Биринчи квартал үчүн маалымат берген финансы жана экономика министри Улукбек Кармышаков ырастагандай, салыктык киришелер былтыркыга салыштырмалуу жакшы, а бирок бажыдан биринчи кварталда 1 миллиард 271 миллион сом казынага түшпөй калган. Бажы кызматынын бажы төлөмдөрү биринчи кварталда 8 миллиард 429,4 миллион сомду түзүп, жалпы пландын 86,9%-ын аткарылды. Өкмөт өкүлдөрү билдиргендей, былтыр Кытай менен чек араны бир тараптуу жаап салгандан ушундай натыйжа чыкты. Анын айтымында былтыр марттан баштап сентябрга чейин чек ара жабык туруп, бир да машина өткөн эмес. 2019-жылы жакшы учурда күнүнө 1700-1800 унаа өтүп турган. Ошол эле маалда Казакстан менен Кытайдын ортосунда товар өткөрүү жогорулап кеткен. Эл өкүлү эмне үчүн бүгүнкү күндө Кытайдан бизге товар ташуу ордуна келбей жатканын тактады. Кытайдан эмне машина келбей калдыбы? Келбесе эмнеден бул? Биринчи кезекте ал жерде ошол чек арадагы Кытай тарапка өтүүчү биздин шарттар төп келбейт экен биринчиден, экинчиден эми ал жерде жакшы билесиздер, саясий маселе бар. Азыр буюрса президентибиз дагы биринчи кезекте ошол приоритеттүү түрдө Кытай Республикасына жасала турган сапарынын алкагында ал маселени чечүү каралып атат. Ушунча жылдап, 30 жылдап ташып эле жүргөндөн азырга келгенде кайсы бир стандартыбыз туура келбей калды деп атам. Кыргызстанга экспорттун 64% Кытайдан болчу. Экспорттун көлөмү 25%, импорттун көлөмү 15%га төмөндөгөн. Жалпысы 800 миллион доллар түшөт экен да. Ошонун себептерин айтып коесузбу? Чек арадагы маселелер болуп атат. Биринчи кезекте Кытай Республикасы менен ошол эле убакта экспортко бул кедергисин тийгизип аткан бул казактардын чек арасында болгон маселелер. Бул барыс дагы жанакы биздин жүк ташуучу унааларды кармоонун кесепети. Ошентип биринчи кварталда эле республикалык бюджетте 4 миллиард сомдук таңкыстык пайда болду. Буга кабатырланган эл өкүлдөрү жыл аягына чейин эмне болот деген суроо койду. Эмки кварталга бир жакшы керектүү мыйзам болобу, бюджетти кайсы жагынан кантип толтурабыз деген жакшы бир сунуштар менен келишиңизди каалайт элем мен. Буга чейин жогорку кеңеш финансылык документти талкуулоодо бюджетти толтуруунун жолдорун сунуштап, резервтерди, кошумча каржы булактарын көрсөтүп берген. Бирок эл өкүлдөрү жыйынтык көрбөй жатканын айтууда. Карап азыр айтышыңыздар керек эле. Мындай сунуш келди эле. Мына таможня боюнча, брокердик ишкерлик боюнча. Туурабы? Аны аткарабыз дегенсиздер. Жеке менчикте мамлекеттик кызматка өткөрүп беребиз дегенсиздер. Ал боюнча эмне үчүн токтом жок бүгүнкү күнгө чейин? Төрөбү Закирович, өзүңүз жакшы билесиз, мына өкмөттүн структурасынын өзгөргөнүнө байланыштуу ал маселелер биринчи кварталда үлгүрбөй калдык, экинчи кварталда ал толук аткарылат. Таңкыстыкка карабай өкмөт 8 миллиард сом ички жана тышкы карыздарды төлөп бере алган. Эң маанилүү социалдык беренелер каржыланууда. Ал эми соцфонд жетекчилиги болсо, пенсия берүүдө маселе жаралбайт деп ишендирди.
Парламент башкы прокурордун 2020 жылдагы мыйзамдуулуктун абалы тууралуу отчетун канааттандырарлык деп таап, бул боюнча жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Суроо жооп учурунда башкы прокурор жарандар тарабынан көп кайрылуулар келип, эң коррупцияланышкан орган бул мамлекеттик каттоо кызмат экенин белгиледи. Мындан тышкары депутаттар аткезчиликке бөгөт коюу, коррупцияга каршы күрөшүү жана жаңы конституциянын нормаларына ылайык 5 кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушташууда. Анткени соттук тергөө иштеринде бир топ мүчүлүштүктөр жаралууда. Башкы прокурор Курманкул Зулушев пандемия маалында башкы прокуратура жарандардын саламаттыгын сактоо, калктык медициналык каражаттар менен камсыздоо, медицина кызматкерлеринин кызыкчылыгын коргоо жана бул жаатта жумшалган каражаттардын максатка ылайыктуулугуна көзөмөл жүргүзгөнүн белгиледи. Ошондой эле балдардын укугун, бизнести жана ишкерликти коргоо, коррупция менен күрөшүү, мамлекеттик чыгымдардын ордун толтуруу багытында да иш алып барганын кошумчалады. Прокуратура органдарынын көзөмөлүнө кирген органдарда орун алган коррупциялык схемаларды аныктап, аларды толук жоюу, бюджеттик каражаттардын мыйзамдуу сарпталышы, айрым бир жарандарга же болбосо топторго менчик укуктарын мыйзамсыз өтүүсүнө, жеке жактар менен уюмдарга таандык капиталды мыйзамсыз башкарууга жана мүлктү рейдерлик жол менен басып алууга жол бербөөнү көзөмөлгө алуу. Жыйын суроо жооп иретинде уланып, депутаттар бир катар маселелерди көтөрүштү. Талкууда депутат Ирина Карамушкина башкы прокурорго 2019 жылдын 7-8 августунда болгон Койташ окуялар боюнча бир катар суроолорду узатты. Тысячи наших граждан, пострадавших в ходе 7-8 августа 2019 года при штурме частного дома экс-президента Атамбаева. Почему до сих пор не заведено уголовное дело? 7-8 августтагы Койташта болуп өткөн окуя боюнча өзүңүзгө маалым, августтагы кылмыш иши бүгүн тергелүүдө, бул фактылар боюнча. УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевка жана мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке козголгон кылмыш иштери, активист Тилекмат Күреновдун кармалышынын себептери жана белизги тууралуу маселе да козголду. Бир адам өлдү, канча адам жаракат алды. Анан аларга силер Интерпол аркылуу издөө жаргасаңар, же издебесеңер, же сурабасаңар. Шадиев Американын элчилигин сурап бул эмне сурабайсыңар Орусияда? Москвада жүрбөйбү көтөк? Бул адамга айыбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүнүн себебин баарын изилдеп атабыз. Экспертизалар дайындалган. Ошол эле эмне причина жана шумовой гранатадан башкаданбы, ал шумовой граната каяктан келип түштү, эмне себептер баардык тарабы ар тараптан изилденип атат. Жыйынтыгы менен баа беребиз. Эми силер иликтеп бүткөнчө мен өтө эле эскерип калат. 2020 жылы ала качуу боюнча 210 факты катталган. Алардын ичинен 10 сотко жиберилсе, 100дөн ашууну өндүрүштөн кыскартылган. Ала качуунун курмандыгына секелек кыздар көп туш болууда. Бул жерде коррупция же сапатсыз тергөөнүн жыйынтыктары натыйжасын берип жатканы белгиленди. Ошондуктан эл өкүлү никеге туруу адамдарды урдоо фактыларына өзгөчө көңүл буруп, Айзада Канатбекованы урдоо жана өлтүрүү боюнча резонанстуу ишти дагы козгоду. Айзаданын өлүмү боюнча Ички иштер министрлигинин 44 кызматкери жазасын алды, бирок надзор за всеми правоохранительными органами и за РПП, за Генпрокуратурой, да, ушул генералдык прокуратурада кайсы кызматкер жаза алат? Башкы прокуратурада эч ким жаза алган жок. Анткени биз жогоруда айтып кеттик го, ар бир административдик жазалабы, кылмыш жоопкерчилигин алабы, бул күнөөсүнө жараша болуш керек. Депутат Эмил Токтошев жаңы конституциянын нормаларына ылайык 5 кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тергөө менен келишимге баруу деген түшүнүктүү жоюуну сунуштады. Мына жаңы кабыл алынган 5 кодексти билесиз. 2017 жылы биз жогорку кеңештен келип бизге басым болуп кабыл алып бердик эле. Муну аз айтып кеттиңиз, сиз практикада карама каршылыктар көп болуп атат, туура эмес болуптур деп. Ушунда негизги беренелерден кайсыларды өзгөртүү болот? Биз ушул кодекстерди жазган авторлорду кошуп, жогорку соттун судьяларын, сот системасынын, укук коргоо органдарын толугу менен, адвокатура, илим чөйрөсүндө адамдарды 50-60 ар кандай көз карашта адамдарды топтоп биз 2 жолу жыйын өткөрдүк. Бизден максат белгилүү болду, кандай өзгөрүш керек экен. Мындан тышкары депутаттар аткезчиликке бөгөт коюу, коррупцияга каршы туруу, республикада мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөө жаатындагы маселелерди көтөрүштү. Мыйзам менен жашашыбыз керек да. Мыйзамда бекитилген гана сумманы бир тыйын ашык сарптаган эч кимдин акысы жок, укугу жок да. Ушул маселени дагы өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып коюңузду суранам.
Бүгүнкү күнгө карата бажы кызматкерлери өз күнөөлөрүн мойнуна алып, акчаны мамлекетке төлөп беришти. Ошол кездеги күч структураларынын башчыларына кандай укуктук баа берилиши керектигин депутат тактады. Бажыдагы ушу коррупцияны өздөрү эле жазган жок да, бул жакта система иштеди да. Сиз кандай баа бересиз? Тергелген иштер боюнча күч структураларынын кызматкерлери жооптуу адамдар аралашкы боюнча фактыны тергөө аныктай алган жок, ал боюнча чечим кабыл алынды. 2019-жылы планда аткара албай калган мамлекеттик салык кызматы мыйзамсыз баюу жана жалпы зыян үчүн топтолгон 491 миллион сомду алып, план кандайча аткарылгандыгын көрсөтүп, кийинчерээк бул каражаттарды кайтарып бергенин депутат кылымдын махинациясы деп атады. Эсеп палатасынын текшерүүсүндө болжол менен мындай алдамчылык 1 миллиард сомдон ашык акча пландын аткарылганы көрсөтүлгөн. Бул деген президентти алдады, бул деген элди алдады, премьер-министрди алдады, мыйзамды алдады. Бул 2019 жылдын. 2020 жылдагы мына азыр божомолдо счетный палата текшерген буну. 2020 жылдагы счет азыр текшерип атышат. Божомолдо 1 миллиардтан ашык ушундай окшон махинация план аткарылышын көрсөтүп атат. Ошону сиз көзөмөлгө алып койсоңуз. Ошол териштирүүдө бул факт аныкталган. Биз ошол мына комиссиянын жыйынтыгы чыккандан чара колдонуп баштайлы деп карап турабыз. 400 миңден ашык сиз айткандай жанагындай алдоолор болгон да. Кылмыш иштери көбөйүп, тергөөчүлөрдүн саны аз. Андыктан алардын санын көбөйтүп, кайрылгандардын арызын өз учурунда чечүү керек. Сиздер колдоруңуздардан келсе, Кыргыздын жеринде, Кыргыздын элин көп кыйнабай, колуңуздардан келсе, мыйзамдардын баарын өзгөртүп, мына Курманкул Токторалич өзү башында туруп атат бүгүнкү күнү. Ушу жазык менен жоруктардын баарын ордуна келтиреличи. Талкуудан соң парламент башкы прокурордун 2020 жылдагы мыйзамдуулуктун абалы тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тапты. Өлкөдө салынып жаткан жолдордун кечеңдеши, сапаты талапка жооп бербей жатканы жана тармактагы тамырлаган коррупциядан улам транспорт, архитектура жана курулуш комитети маселени күн тартибине чыгарды. Депутаттар унаа жолдордун абалы жана жол куруу үчүн ратификацияланган мыйзамдардын аткарылышын карады. Тышкы карыздын басымдуу бөлүгү жол үчүн алынганы белгилүү. Эл өкүлдөрү стратегиялык маанидеги жолдордун курулушу өтө көп мүчүрүштүктөр менен коштолуп кечеңдеп жатканын айтышты. Маселен, 2017 жылы башталган 45 чакырымдык Бишкек-Кара-Балта жолу али бүтө элек. Жалал-Абад-Маданият жолунун абалы да ошондой. Ош-Исфана жолунун Ноокаттагы бөлүгү 2 облустун элин кыйнап бүттү. Ал эми Тараз-Талас суу-самыр жолуна эл аралык деңгээлдеги эшелондар аралашып, ызы учуусу бүтө элек. Мына түндүк-түштүк жолу Кара-Балта дегенди мына канча жылдан бери келе жатабыз. Кара-Балта Бишкек бүтпөйт. Андан кийин суу-самыр түнүлгө чейин дагы, Төбашыга чейин дагы акча бөлүнгөн. Аныңар дагы бүтпөй келе жатат. Биягынан жасасаңар, биягынан талкууланып атат. Барыңар түндүк-түштүк жолунда жүрөсүңөр. Сосновкадан өткөндө бир жер турат, бир 20-30 метр. Каракөлдөн өткөндө 2 жер турат. Машиналар барып кагышат, бир жерлерин талкалайт. 10 жылдан бери министр жасабайт. Анга ушу 100 метр жерге асфальтка мүмкүнчүлүк жокпу? Канча министр алдап кетти. Макул, анан жер чөгүп атат дейт. Ал 1 сантиметр да чөкпөйт экен жер. Просто министрлер бул жолдо жүрбөйт. Эл гана жүрөт. Ответиңер күчтүү. Укмуш. Таң кала турган. Иш жок. Министрликтен билдиргендей, жол курууга былтыр 1 миллиард 800 миллион сом каралса, пандемияга байланыштуу 570 миллион сомго кыскартылган. Эгер каржылоо кыскара берсе, асфальт жолдорго ремонт жасоо да болбой калышы мүмкүн деп жооп берди министрдин орун басары. Былтыр 14 инвестициялык долбоор ишке ашырылган. Пандемиядан улам курулуштар 1 жылга кечиккен. Бишкек-Кара-Балта жолу 2017 жылы башталган, бүтүү срогу 21 жылдын аягына пландаштырылып жатат. Маданият Жалал-Абад жолунда реконструкция иштери азыркы учурда жүрүп жатат. 22 жылы аякташы күтүлүүдө. Депутаттардын баамында жол курууда Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген схемалар жоюлбай жатат. Мисалы, тендерлерде өңчөй чет мамлекеттик компаниялар утат жана жергиликтүү жол куруучуларга такыр мүмкүнчүлүк берилген эмес. Бирок кара жумушту жасаган кайра эле ошол субподрядчы жергиликтүү компаниялар болууда. Субподрядчик 50%га жетпеген менен алган ал жерди. Калган барын тиги чет элдик компания чөнтөгүнө салган кетип калган, туурабы? Эмне үчүн ошол убакта особый условия киргизбейсиңер? 70%дан кем эмес пайыз менен субподрядчикти киргизбейсиңер деп.
эмне үчүн сиздер ошого өзүңүздөрдүн условияңыздарды койбойсуздар? Замминистр Каныметовдун Финполго жазып атат. Чакыр япынын ээси хозяин Эртугрул да, Хун Йылмаз Эртугрул. Эл аралык издөөдө жүргөн Интерпол аркылуу. А Кыргызстанга келип 2 тендерди утуп алды. Туурабы? 2 тендерди утуп алып, кайта субподрядка берип, ортодон $10 миллион чөнтөгүнө салды, качып кетип калды. Мына жол бүткөн жок. Каражатты натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын белгилеген эл өкүлдөрү министрликти оптимизация кылууну сунуштады. Мына 127 миллион сом бөлүнүп атат. То есть биз бүгүнкү күндө ошол дептерди гана содержаниясын эле карап келатабыз. Калган маселе майда чүйдө маселе. То есть биз ошолорду мамлекеттин бюджетинен эсен айлык акы төлөп ошолорду эле багып келатабыз. Эртеңкиге чейин чыдап турсун деп. Жол калды, жолго акча бөлүнбөйт. Бөлүнгөн акча эми эсептесеңер 600 миллион болсо ошонун 200 миллионун биз айлык акыга берсек, ошол жердеги иштеп аткан адамдарды алар пайда алып келген жок да бүгүнкү күндө. Мындан тышкары Сосновкадагы өткөрүү пунктунун иштебей жатышы, республикадагы ички жолдордун курулушу абалы боюнча депутаттар маселелерди көтөрүп, кийинки комитеттин жыйынында жообун укмай болду. Ысык Көл облусуна туристтик оюн-зоок комплексин ачуу сунушталууда. Кеп мурда тыюу салынган кумарканалар тууралуу болууда. Демилгечилер муну менен бюджетке 600 миллион сом акча түшөрүн, казино чет мамлекеттиктер үчүн гана иштерин айтууда. Казиного каршы болгон депутаттар кумар оюнунун пайдасынан зыяны көп деп бюджетти толтуруунун башка адал жолдорун издөөнү сунуштады. Добуш берүү учурунда депутаттар ортосунда ачакей пикирлер кызуу талаш тартуу жаратты. Мындан 2 апта мурда кумаркана иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзам долбоору талкууга алынган. Добуш берүү учурунда депутаттар ортосунда көп суроолор жаралды. Ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн укугуңуздар добуш берүүдечи. Мен бүгүнкү күндөгү азыркы добуш берүү 6-чы чакырылыштын эң жаман көрсөткүчү. Эртең элдин арасына барып жүзүүбүздү да көрсөтөт. 5-чи чакырылышта эң оор кырдаалды ишке ашырган учурду мына бүгүнкү күндө берип коюп атабыз. Ошондуктан кайра добушка коюу менен суранат элем. Баш мыйзамды биз 2 күндө кабыл алганбыз. 3 окууда. Ошол регламентте бар беле? Жок болчу да. Берге келгенде эле принцип болуп калабыз да, анан ыйык Рамазан айында ушул мыйзамды кабыл албай эле койсок болот эле го, башка күнгө жылдырсак болот эле го. Бунун 2 гана жолу бар. Же алкыш аласың айрым адамдардан, же калың элден каргыш аласың, башка жок. Көпчүлүк бул мыйзам долбооруна каршы экенин билдирип, мыйзамга байкабай добуш берип алгандар бар экенин айтышты. Чындыгында биз баягы катар эме болгондон басып бериппиз. Ошон үчүн мына колдогондорду да сыйлап туруп, кайтадан добушка коюңуз. Биз мындай эме кылайлы. Өзүбүздүн эме каршы добушубузду берели. Баштан койсоңор. Себеби көптөгөн депутаттар түшүнбөй макул добуш басып алды. Ошонун катарында мен да басып алдым. Казино деп мындай темасын койбой эле башка теманы коюп өткөрдүңөр силер. Мындай болбойт. Ошону кошушуңар керек. Бүт кыргыз эли карап турат. Орозон ыйык күндө мындай нерсени көп колдобойт. Рахмат. Регламент боюнча эч кандай бузуу болгон жок деген эл өкүлдөрү 70 адам добуш бергенин ачыктап, мыйзам боюнча кайра добуш берүү мыйзамга каршы келерин көтөрүштү. Регламент боюнча добуш берилген. Анан 2-3 киши келип, коллегаларыбыз айтып отурат, билбей калдым деп. Мыйзам долбооруна өзүлөрү каршы болгон списканын караса деле бар, ичинде деле бардыр да. 70 киши добушун берилген, регламент бузулган жок. Мен ойлойм, добуш берилген бойдон эле кала бериш керек. Мыйзам биринчи окуудан өттү. Эми аны кайра алып келип мыйзамды кайра добушка кое турган болсоңуз, биринчиден процедура бузулат. Капырлардын акчасын эмнеге аяп атасыңар силер? Чет элдиктер үчүн деп жазылып атпайбы? Чет элден келгендер үчүн, жалпы биздикилер үчүн эмес деп. Белгилей кетсек, мыйзам долбоору аркылуу казино иштетүүгө уруксат берүү чет элдик жарандар үчүн каралууда. Талашып тартышуудан кийин мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Жогорку кеңеште депутат Аманкул Токтомамбетов ант берди. Ал Бир Бол партиясынын тизмеси боюнча шайланып келди. Эскерте кетсек, буга чейин Бир Бол парламенттик фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев мандатын тапшырган. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандыстыгын коргоого ант беремин. Отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети мамлекеттик геология, тоо-кен иши жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү университетинин ректорунун кайрылуусу жөнүндөгү маселени карады. Талкуу учурунда каршы пикирлер жаралды.
Бишкектен 17 чакырым алыстыкта Арашан айылынын аймагында Союз маалында окуу практикалык иштерди өткөрүп туруу үчүн атайын штольна салынып, скважина курулган. Ал жерге азыр номери 43 лицей ээлик кылат. Мына ушул жерди өз балансын алууга Геология университети кызыктар. Сунушум ушул полигонду биздин баланска которуп берсеңер. Биз колубуздан келишинче ушунун баарын иш жүзүнө ашырып, эл үчүн кадрларды даярдоого бир чоң, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк пайда болот эле. Ректордун бизге берсеңер деген жүйөсү мына ушундай болду. Ал эми Билим берүү министрлиги өз позициясын ачык билдирген жок. Закон начальное профобразованиянын 22 статьясы бар экен. Ошол статьяда айтылып калыптыр, ошо начальное профобразованиянын болгон имуществолары, сооружениялардын бардыгы тең бөлөк немелерге дагы берилбейт деген бар экен. Ошондой бир мыйзам жагынан немелер бар экен, аларды дагы бизлер карап ойлонуш керек болот. Сөз болуп жаткан окуу базасы ар кимдин көзүн кызыктырып, колдон колго өтүп жүрүп, кайра акыры 43 лицейдин колуна тийген. Кыргызстан боюнча биз биринчи баштаганбыз профессиональный подготовканы. 2007 жылы баштаганбыз. Анан 2009 жылы бизден ал полигонду алып алган Жаныш Бакеев. Анан кайра бизге ошончо жылдан кийин быйыл берген. Ректордун пикирине караганда бул окуу полигонун ремонттоого көп каражат талап кылынат. Ушундай статусту эмнет этип, эмне үчүн силер өзүңөргө жакшы здание ала албай жүрөсүңөр да? Дайыма жарымыңар мэрдин жанында отурасыңар, жарымыңар Бишкек технический илгерке керек болсо ал машиностроительный техникум болгон. Кийин ошолорго кошулуп, ошол жерде чогуу отурдуңар. Жакшы мондай карасам ремонттор деле жакшы болгон жок. Ошол бир зданияда эки хозяин эмес, бир хозяин болуш керек. Кептин баары башкада деген да депутаттар болушту. Кыргызстанда эч ким штольна кармашып талашпайт. Ак түстө штольна бекер жатат. Элестетип көрдү, жомок Жаныш Бакиев штольна талашат деген. Штольнанын түбүндө скважина бар. Ал Кыргызстанда эң баалуу 3 суунун бирөөүнө кирет. Термальный суу. Жаныш Бакиевке алып келген инвесторлор $3 миллион бюджетке беребиз. 3 айга зона отдыха салабыз деген. Ошон үчүн пардан ассак, штольна жөнүндө кармаш болгон жок. Жылуу суу үчүн кармаш. Кандай гана чечим болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгы болууга тийиш экендигин да эскертип өтүштү. Бүгүн мамлекеттин кызыкчылыгы кайсыл жерде? Быйыл 20-жылдын жыйынтыгы менен Токен жагы 18 миллиард доход берди. 19-жылы 12 миллиард болчу. Азыр ишканалардын баары тең жаңыдан баш көтөрүп калган мезгилде специалисттер жетпей атат. Биргелешип иштеп эч кимге зыяны тийбегендей пайдалануунда жолдорун тапса болчудан. Штольняды алып иштете бериңиздер. Эмне проблема? А скважинанычы жаныга бурут этип аласыздар. Проблема жок. А болбосом дагы кызыгып аткан болсоңуздар, ушул 43-чү профтех училище менен келишим түзүп туруп, арендага алыңыздар-ку. Долгосрочный кылып туруп. Мына ушундай талаш тартыштан кийин депутаттар аталган жайды өз көздөрү менен барып көрүп келүүнү туура көрүштү. Барганда өз көзүбүз менен көрөлү. Буга чейин аерде эмне болгон? Анан кийин вывод чыгарабыз. Биз рекомендация беребиз, өкмөт өзү чечип алсын. Тармактык комитет калктуу конуштардагы жашыл аянттарды коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Демилгечилердин ырастоосунда жаратылыш коргоого көбүрөөк муктаж. Азыркы учурда байма-бай курулуп жаткан объектилердин көпчүлүгүнүн жаратылыш чөйрөсү жабыркап, табигый тең салмактуулук бузулууда. Ошондуктан мыйзам долбоорунда көп кабаттуу үйлөрдүн айланасынын 20% жашылдандыруу сунушталууда. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Айсулуу Мамашева депутаттын айтымында мыйзам долбоору экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана айлана чөйрөнү коргоо, ошондой эле Кыргызстандын калктуу конуштардагы жашоочулардын ден соолугун жана жашыл аймактарды сактоо аркылуу иштелип чыкканын билдирди. Создание благоприятных условий окружающей среды, сохранение здоровья жителей в населенных пунктах Кыргызстана. Проект закона направлен на обеспечение и реализацию закрепленного Конституцией Кыргызстана права граждан на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду и на улучшение экологической ситуации в населенных пунктах Кыргызской Республики. Талкууда депутат Нурбек Тотонов мыйзам долбоорунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселе көтөрдү. Анткени учурдагы ченемдик укуктук актыларда жашыл аянттарды сактоо жана калыбына келтирүү жоопкерчилиги мамлекеттик жана муниципалдык органдарда каралган. Бишкекте эч бир бактарга отургузганга же болбосо дагы башка нерселерге тыюу салынбайт да мамлекеттик деңгээлдечи.
Бирок биз бак тарактын баарын коргоп алып, азыр баарына жанагындай номерларды берип алсак, идентификационный. Анан эртең малый средний бизнеске залакасы тийип калышы мүмкүн да. Депутат Асылбек Жээнбеков бул мыйзам долбоорун колдоп, муниципалдык жана жеке аймактарды так ажыратуу керектигин кошумчалады. Паспортизация, тем более сделки с земельными участками подлежат регистрации ДСЭК, да, то частный сектор зыян тийип калышы мүмкүн, да. Вот, закручивать нельзя. Поэтому здесь нужно обязательно разделить государственные земли, муниципальные земли, да, и частный сектор. Эл өкүлү азыркы шартта жашылдандыруу стандарттарын жана жашыл аянтчаларды кароонун эрежелерин сактабагандыгы үчүн адамдардын жоопкерчилигин кароо керектигин эскертти. Мынакей азыр чоң үйлөр, мына Бишкекте чоң үйлөр курулуп атат. Астына деген ушундай эле бетондоп туруп, какой-нибудь инсталляция коюп коюп атабыз, же кичинекей фонтан коюп коюп атабыз, дарак жок. Ушул жерде канча дарак өстү эле, кайра ошо даракты отургузганга эмнеге биз милдеттеме кое албайбыз? Бир түп бак аз дегенде 120 килограмм чаңды тартып аларын демилгечилер ырасташууда. Мыйзамдын максаты негизи ар бир жаран кыйган бак дарактын ордуна жаңы дарак тигип, ар бир үй сала турган компания жердин 20%-ын жашылдандырууга милдеттендирилүүдө. Жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы колдоо тапты. Төрага Талант Мамытов баштаган парламенттик делегация Орусияга болгон иш сапарынын алкагында Санкт-Петербург шаарында мекендештер менен жолугушту. Эл өкүлдөрү алыстагы жарандарыбыздын көйгөйлөрүн угуп пикир алмашты. Төрага Талант Мамытов диаспоралардын сунуштарын эске алуу менен атайын кеңеш түзүлүп, айтылган проблемалардын үстүнөн иштеп жатканын маалымдады. Санкт-Петербургда өткөн КМШ парламенттер аралык ассамблеянын жыйынтыктары жөнүндө биринчи кезекте Питердеги мекендештер угушту. Ассамблеянын отурумунда дал ушул пандемия маалында миграция процесстерин жөнгө салуу, мигранттардын жашоосун жакшыртуу маселесине көп көңүл бурулган. Жолугушуу аябай жемиштүү болду. Анын ичинде ушул миграция маселелерин карап, биз менен коңшу өлкөлөрдүн парламентарийлери менен чогуу талкууладык. Баарлашууда мекендештер депутаттар менен жолугушууда көп кырдуу проблемаларды ортого салды. Албетте, учурдагы авиабилеттин кымбаттыгы биринчи маселе. Монополия болгондой болуп эле, баягы баалар түшпөйт. Эми ар бир адам акчасы жок барып келгенге возможность болбой атат да. 2 жылдан бери өзүбүз бар элекпиз. Ал эми каза болгондорду мекенине кайтаруу андан да кыйын болууда. Акча табылбай калган учурда алардын сөөгү бөлөк жерде калып кетүүдө. Бул жерде адамдар өтүп кетип атат. Бири каза болуп атат, бири таксиден баягы кырсыкка учурап атат. Анан бизге груз-вестеге деген акча жок, ошол акча. Ошону тездетип берсеңиздер. Которулуп баргандан кийин анан төлөнүп берилип калып атат да. Ал каражат азыр керек бул жерде. Азыр керек. Мына ушул маселени көтөргөнбүз. Мына посольствого айттык. Ушул өкмөт менен чечип атабыз. Берилип атат да. Жогорку кеңештин төрагасына караштуу диаспоралар жана мекендештердин маселелерине байланыштуу кеңеш түзүлгөнүн белгилеп, төрага жарандардын кайрылуулары боюнча ыкчам иш алып барылып жатканын белгиледи. Кеңеш өзүнүн жемишин берет. Анткени биз жогорку кеңеш өзүбүздүн ишибизди ачык айкын жана албетте ушул болгон күч аракеттерибизди бардык миграция тармагындагы биздин чет өлкөдө жүргөн мекендештерибизге багытталган иштерди жасап бергенге ар качан даяр. Санкт-Петербургда 35 миңдей кыргызстандык жашап иштейт. Бирок өткөнкү шайлоого миңдей гана жаран катышып, калганы добуш берүү укугун колдонгон эмес. Анткени бир гана жерде шайлоо тилкеси ачылган. Ушул сындуу проблемалардан улам мигрант активисттер шаарга башкы консулдук ачууну өтүнүүдө. Биздин Санкт-Петербург шаары культурная столица. Бул жерде международный арена. Көп мероприятиялар өтөлөт. Биздин биринчи лицолор келет. Ошон үчүн статусту көтөрүп, ушул демилгени көтөрүп генеральный консулствосын генеральный консулствосын ачсын деген бир сураныч бар да. Мекендештер ден соолукту милдеттүү камсыздандыруу, билим алууну жакшыртуу сындуу маселелерди да козгоду. Аны менен катар мекен карта алуу боюнча маалымат алышты. Албетте бүгүн шарттар түзүп бергенибиз бул жерде ушундай жана карталарды кылып бергенибиз бул жакшы нерсе. Бирок негизги бул маселе эмес. Негизи биз силерди баардыгыңарды кайтарып алып кетишибиз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн өлкөбүз үчүн кызмат кылып, өзүбүздүн өлкөбүздө балдарыбыздын, ата-энебиздин жаныбызда
кызмат кылганыбызга жетпейт. Сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүнү көрө алдыңыздар. Программаны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин кеңеш кейжи жана YouTube, Facebook баракчаларыбыздан тапсаңыздар болот. Саламат.